лекциянын темасы Кыргызстандын өнөр жайындагы социалистик курулуш, маданий революциянын жүрүшү. Эми Кыргызстандын өнөр жайынын абалына кыскача токтололу. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан негизинен мал чарбачылыгына негизделген агрардык регион болгон. Өлкө боюнча индустриялаштыруу саясаты башталганда Кыргызстанда өнөр жай ишканалары саналуу болгон. Кыргызстандын түштүгүндө Кызылкыя жана Сүлүктү кендери иштеп, анда миңдеген жумушчулар эмгектенген. Кыргызстандын түндүгүндө негизинен кустардык ишканалар болгон. Алар ушул региондун өнөр жай товарларына болгон мукташтыктарын колунан келишинче канааттандырууга аракет кылышкан. Совет мамлекети, Совет бийлиги жаңы орногон мезгилде Совет өлкөсүндө индустриялаштыруу саясаты жарыяланганда ушул артта калган агрардык региондордун өнөр жайын көтөрүүгө колдон келишинче аракеттер болгон. Кыргызстанда өнөр жайдын түптөлүшүнө, жумушчу кадрларды тарбиялоого 1925 жылы Чехословакиялык жумушчу коммунисттердин демилгеси менен уюштурулуп, Кыргызстанга көчүп келген Интергелпо, кыргызча которгондо өз ара жардам кооперативи чоң роль ойногон. Бул кооперативдин улуттук курамы ар түрдүү болгон. Кооперативде негизинен чехтер басымдуулук кылып, булардан тышкары 14 улуттун өкүлү кирген. Кооперативге Кыргыз өкмөтү азыркы Фучик паркынын аймагынан Ишбектен 43 гектар жерди бөлүп берген. Чехословакиядан келген жумушчулар тез аранын ичинде эле айына 4000 терини иштете турган тери заводун, сукно завод фабрикасын, кирпич заводун, ошондой эле тактай заводун, электр энергиясын иштеп чыгуучу станцияны куруп ишке киришкен. Бул кооперативдин ишинин натыйжасында Кыргызстандагы өнөр жайдын өнүгүшүнө негизги түрткү боло турган иштер жүргүзүлө баштаган. Кыргызстандагы өнөр жайдын өнүгүшүнө биз жогоруда кеп кылган жаңы экономикалык саясаттагы түрткү болгон. Кыргызстанда негизинен бул кустардык ишканалар көп болгон. 1926 жылы Кыргызстанда 5000ден ашык кустардык майда ишканалар катталган. Жаңы экономикалык саясаттын шарты боюнча өзү чыгарган товарларды эркин сатууга мүмкүндүк алышкан. Ушуга байланыштуу ушул кустардык ишканалардын өнүгүшү, алардын саны Кыргызстанда жылдап айлап көбөйө баштаган. Бирок мындай майда ишканалардын чыгарган продукциясы эл чарбасын анчалык деңгээлде көтөрө алган эмес. Кустардык ишканалардын да мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгон. Ошондуктан бул кустардык ишканаларды кооперативдештирүү, аларды артелдерге бириктирүү иши колго алынган. Натыйжада кустардык ишканалардын көпчүлүгү артелдерге бириккен. Жалпылап айтканда, Кыргызстандын өнөр жайы Совет бийлигинин алгачкы жылдарында өтө төмөнкү деңгээлде болгон.
Мына төмөндөгү bir цифрага көңүлүңүздөрдү бургум келет. Кыргызстандын дүң продукциясында 1926 жылы өнөр жайдын үлүшү 2,3 гана процент түшкөн. Демек, дүң продукциянын 98,7% негизинен мал чарбасынан жана дыйканчылыктан түшкөн. Ушундан эле Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы Кыргызстандын өнөр жайынын абалын билсек болот. Бирок индустриялаштыруунун жүрүшүндө Кыргызстанда дагы ишканаларды курууга, чоң заводдорду жана фабрикаларды курууга көп көңүл бурулган. 1927-28 жылдары эле ушул 14 жаңы завод фабрикалары курулуп ишке киргизилген. Аларда жумушчулардын саны да өскөн. Ошол жылдары Кыргызстанда 16.000 жумушчу эмгектенген, бирок ошолордун 4.000 гана кыргыздар болгон. Кыргыздар негизинен ошол завод менен фабрикаларда негизинен көмөкчү иштерди аткаргандыгын билебиз. Биринчи 5 жылдыктын мезгилинде Кыргызстандын өнөр жайын өнүктүрүүгө Совет өкмөтү тарабынан чоң көңүл бурулган. Биринчи 5 жылдыкта ушул Кыргызстанды агрардык индустриалдуу республикага айландырууга чоң көңүл бурулган. Натыйжада Кыргызстанда жаңыдан 41 жаңы ишкана курулган. Мисалы Фрунзедеги металл иштетүүчү механикалык завод курулган, эт комбинаты курулган, Кайыңдыда кан заводу курулган, Кара сууда механикалык ремонт заводу курулган. Ошондой эле жасаган ушундай аракеттердин натыйжасында 1932 жылы Кыргызстандын эл чарбасынын дүң продукциясында өнөр жайдын көлөмү 23,5%ке көтөрүлгөн. Демек, Совет бийлигинин аракеттеринин натыйжасында, Кыргызстандагы эмгекчилердин аракетинин натыйжасында Кыргызстандын өнөр жайы дагы көтөрүлө баштаган. Кыргызстандын өнөр жайын өнүктүрүүгө экинчи 5 жылдыктын мезгилинде, согуш алдындагы 3-5 жылдыктын мезгилинде дагы өзгөчө көңүл бурулган. Натыйжада Кыргызстандагы таш көмүр кенин казуу колго алынып, таш көмүр кен чыгара баштаган. Ушул таш көмүрдөгү кен чыгаргандан кийин ушул Кыргызстан Орто Азияны отун менен камсыз кылган республика катарында бааланып калган. Кыргызстанда ошону менен катар эле жеңил өнөр жайы дагы бир кыйла өнүккөн. 3-5 жылдыктын мезгилинде Кыргызстанда 40 жаңы өнөр жай ишканасы ишке киргизилген. Натыйжада 1940 жылы Кыргызстандын өнөр жайынын үлүшү эл чарбасынын дүң продукциясынын дүң жыйымында 50,13% көрсөткөн. Демек, согуш алдында 26 жылда өнөр жайдын үлүшү 2,13% түссө, 1940 жылы өнөр жайдын эл чарбасынын дүң жыйымындагы үлүшү 50,13%ке көтөрүлгөн. Кыргызстанда оор өнөр жайы өнүккөн согуштун алдында, түстүү металл өндүрүү өнүккөн, машина куруу өнөр жайы өнүккөн, курулуш материалдарын чыгаруу өнөр жайы жолго коюлган, электр энергиясын иштеп чыгуу боюнча дагы Кыргызстанда алгылыктуу иштер аткарылган. Демек, советтик
индустриялаштыруу саясатынын натыйжасында ушул агрардык регионго көңүл буруу менен Кыргызстандын өнөр жайы дагы социалисттик нукта улам жаңы бийиктиктерге көтөрүлүп, Кыргызстан агрардык индустриалдуу өлкөгө айланган. Эми социалисттик курулуштун маанилүү багыты болгон маданият тармагындагы иштерге кайрылалы. Совет өкмөтү бийликке келгенден кийин эле бул тармакта ишти жакшыртуу үчүн Madani революциясы аттуу программаны кабыл алган. Бул программанын эң негизги максаты Совет өлкөсүндөгү элдин билим деңгээлин, социалисттик аң сезимин көтөрүү болгон. Элдин социалисттик аң сезимин көтөрүү үчүн, социалисттик идеологияны бекем орнотуу үчүн биринчи кезекте элдин билим деңгээлин көтөрүү керек эле. Жалпы эле Россияда, анын чет жакасындагы советтик республикаларда элдин билим деңгээли төмөн болгон. Кыргызстанда негизинен жалпы сабатсыздык үстөмдүк кылган. 1918 жылы Кыргызстанда бар болгону 130 мектеп иштеген, алардын дагы теңинен көбү совет бийлиги орногондон кийин курулган. Бирок бул мектептерде сабак бере турган мугалимдердин саны, ошондой эле окуучуларга сабак өтө турган окуу куралдары, окуу китептери өтө жетишсиз болгон. Алгачкы мезгилде Кыргызстандагы мектептерде балдар окуу китебинин жоктугунан казак тилинде, татар тилинде, өзбек тилинде окууга аргасыз болушкан. 1924 жылы Ишеналы Арабаев эң алгачкылардан болуп кыргыз алифбесин түзүп Ташкенттен чыгарып келген. Ошол эле жылы 12 аталыштагы окуу китептери басмадан чыгып, элге окуучулардын колуна тийген. Алардын ичинде Касым Тыныстановдун тил илимине, тил сабагына арналган китеби бар эле. Алгачкы мугалимдер элдин өзгөчө жаштардын, балдардын сабатсыздыгын жоюу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшашкан. Өзлөрүнүн билим деңгээли анчалык жогору болбосо дагы, ушул жаштарга билим берүүгө, алардын көзүн ачууга болгон аракеттерди жасашкан. Алгачкы мугалимдердин кайратман эмгеги Чыңгыз Айтматовдун «Биринчи мугалим» аттуу повестинде көркөм чагылдырылган. Кыргызстандагы чоңдор дагы негизинен сабатсыз болгон. Ошондуктан чоңдордун сабатсыздыгын жоюуга дагы өзгөчө көңүл бурулган. Атайы сабатсыздыкты жоюу боюнча мектептер уюштурулуп, алардын саны жылдан жылга өскөн. Сабатсыздыкты жоюу боюнча Кыргызстанда атайы комиссия иштеген. Ал комиссия сабаттуу адам сабатсыз адамды окутсун деген ураанды жарыялаган. Натыйжада акырындык менен Кыргызстанда элдин сабатсыздыгы жоюла баштаган. 1926 жылы Советтер Союзу боюнча сабаттуулардын жалпы саны калктын жалпы санынын 51% түшкөн. Ал эми Кыргызстандагы Совет бийлигинин алгачкы жылдары жүргүзүлгөн аракеттеринин натыйжасында ушул жылы калктын сабатсыздыгы 15%ке көтөрүлгөн. Элдин сабатсыздыгын жоюу боюнча китептерди жазууда Кусейин Карасаев, Ажиман Шабданов, Сатыбалды Нааматов өңдүү алдыңкы интеллигенция көп аракеттерди жазап, көптөгөн китептерди балдар үчүн жана чоңдор үчүн жазып чыгарган. Аракеттердин натыйжасында 1939 жылы 9 жаштан 49 жашка чейинки Кыргызстандагы адамдардын 79% сабаттуу болуп калган. Ал эми шаарларда бул көрсөткүч 85%ке жеткен. Бул Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы ошол Кыргызстандагы билим берүү системасындагы
эң чоң жетишкендик, эң чоң революция болгон. 1933 Кыргызстанда биринчи жолу педагогикалык институт ачылган. Ушул эле жылы зооветеринарлык институт иштей баштаган. Демек, педагогикалык институт азыркы Кыргызстандагы улуттук университеттин базасы болгон, ал эми зооветеринарлык институт азыркы мезгилдеги Кыргыз агрардык университеттин базасы болгон. 1938 жылы Кыргызстанда медициналык академия иштей баштаган. Согуштун алдында, тагыраак айтканда 41 жылы Кыргызстандын жаштары 6 жогорку окуу жайынан 34 атайын кесиптик окуу жайлардан билим алышкан. Алгачкы жылдарда Кыргызстанда советтик басма сөздүн калыптанышына жана өнүгүшүнө жакшы шарттар түзүлгөн. 1924 жылы 7 ноябрда Кыргыздардын биринчи туңгуч газетасы Эркин Тоо басылып чыккан. Анда Алы Токомбаевдин Октябрдын келген кези деген өрү жарыяланган. Кыргыз адабиятынын калыптанып өнүгүшүнө Касым Тыныстанов, Касымалы Баялинов, Алы Токомбаев, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Темиркул Үмөталиев, Жоомарт Бөкөнбаев өңдүү алгачкы жазуучулар чоң эмгек сиңирген. Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө, анын ичинен акындык өнөрдүн өнүгүшүнө Токтогул Сатылганов, Барпы Алыкулов, Осмонкул Бөлөбалаев, Калык Акиев өзгөчө чоң эмгек сиңирип салым кошкан. Кыргызстанда совет бийлигинин алгачкы жылдарында эле театралдык искусство дагы өнүгө баштаган. Биринчи жолу 1930 жылы мамлекеттик драма театры, анын алдында эл аспаптар ансамбли уюшулган. 1937 жылы Алтын кыз драмасы коюлган бул театрда. 1938 жылы Ажал ордуна драмасы коюлган. Ал эми 1939 жылы Айчүрөк операсы коюлган. Кыргызстандын маданий турмушундагы эң чоң жаңылыктардын бири бул 1939 жылы жайында Москвада өткөн искусство, Кыргызстандын искусствосунун жана адабиятынын декадасы болгон. Бул декадага Кыргызстандан 550ден ашык искусствонун жана адабияттын өкүлдөрү катышып, ал жерде 14дөн ашык спектакльдерди жана концерттерди москвалыктарга тартуулаган. Кыргызстандык өнөрпоздордун көрсөткөн москвалыктардан 30 000 адам катышкан. Декаданын жыйынтыгында 70ден ашуун искусствонун жана адабияттын ишмерлери СССРдын орден медалдары менен сыйланган. Кыргызстандын 2 театры СССРдын ордендери менен сыйланган. Кыргызстанда мындан тышкары сүрөт искусствосу өнүккөн. Анын өнүгүшүнө Чуйков Семен өзгөчө салым кошкон. Ошондой эле музыка искусствосу өнүккөн. Абдылас Малдыбаев жетектеген композиторлор чоң салым кошкон. Ошентип совет бийлигинин алгачкы жылдарында маданий турмушта эң негизги жаңылык калктын сабатсыздыгы жоюлган, жаштардын билим деңгээли көтөрүлгөн, жаштарга жогорку билим берүү, атайын кесиптик билим берүү иши жолго коюлган. Сабатсыздык негизинен согуштун алдында жоюлган. Ошону менен катар эле Кыргызстанда басма иши, театр искусствосу, искусствонун бөлөк тармактары өнүгүп өскөн.